Kalp var. Geçen mına Martaşevич Bayçiyev öttü gözü. Oşo kişi менен сүйлөшүп калганда Розеже көрүп, мына азыр түз эфирден көрүшүп атат. Розеже, Роза Айтматова. Айлана хан дейт, сиз саясатта кетпей, ушул багытыңызда кеткен болсоңуз, Кыргыздын бүтүндөй аң сезимин оодарып туура жолго салып койдуңуз. Мен ушул мар менен болуп аткан көрсөтүүңүздү көрүп, башынан аягына чейин ыйладым, ошол кездерди көз алдымдан өткөрдүм деп телефон чалды Розеже. Билесизби? Ошол айтты. Айлана хан дейт. Биринчи кыргыз баласы Москвадагы мамлекеттик консерваторияга экзамен тапшырып өттүм эле дейт. Кыргыз жигит биринчи тарыхта. Болгондо дагы жанагы опера жагына өттүм эле дейт. Анан мен жарым жыл окугандан кийин Фрунзеден кат барыптыр дейт. Кандай барыптыр? Неге силер эл душманы болгон Ташым Байжиевдин баласын окууга алдыңар? Тез аны окуудан айдагы, айдабасаңар СКга арызданабыз деп жазыптыр. Чыкылдап коюп атабыз, чыкылдайбыз. Ошол дагы биздин ата бабалар. Тез муну окуудан айдагыла деп жазыптыр. Бул эл душманы болгон Ташымдын баласы деп. Ал десем болбоду дейт, бул десем болбоду. Анан Кыргызстандан улам каттар барат, комиссияга жазабыз дегенде анан окуу жайдын жетекчилиги аябай өкүнүч менен эмне болгон элсиңер дегендерди анан буйрук чыгарып бошотту дейт. Кайрылы айтат, Кайрылы Сапбаева эжекебиз. Ошондо Ташым марды дейт, мен вокзалга узатып келдим дагы, поездга салып дейт, поезд узап кеткенге чейин шолоктоп ыйладым дейт ошол жерден. Аны эмне орус жаздым же казак жаздым? Ташымды каяктан тааныдым? Кыргыз жазды. Ошону окуудан айдат. Анан кийин аркасын тырмап бергендей болуп рахаттанып туруп калды. Ушундай эле экенбиз. Кандай дейсиз? Бул тарых. Ошондо жазган экен ушул кеткен азаматтар. Душман деп мени саткандар калар. Дуалга кадап аттандар калар. Оюлган көрдүм түбүндө бир күн, элиме жетпей ойлорум калар деп какшаган экен. Ошолор кыйкырганда дагы ойлорун элине жеткире албай арманда кеткен экен. Азыр да ошол ойлорду айтып атабыз, бирок толук жеткирдик деген сезим бизде жок. Биз дагы кыйналып турабыз. Аят тең жетпей атат, аят тең укпай атат, укса да түшүнбөй атат дегенбиз. Кыйын заман.